Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине буга чейин да тапшырма бердик эле, сунуштар да бердик эле. Пособия, үй бүлөлүк көмөк, жөлөк болуу боюнча. Мына минималдык киреше бир кишиге, бир адамга 1000 сом деп атышат да. Бул бир айга кантип жашса болот 1000 сомго. Бар жок бесплатный болсо гана 1000 сомго жашсаң болот да. Муну Алмаз Акынжанович бир сунуш беребизби, ушул минималдык кирешени 1000 сомдон көтөрүш керек. Анан бир балага 1200 сом пособия берилет. Бул дагы бир айга бир балага жетпейт да. Ушуну бир сунуш берет элем. Көтөрсөк, жок дегенде бир 2000-3000 сомго көтөрүш керек да. Андан кийинки маселе студенттерден жана пенсионерлерден сураныштар келип атат. Ош Жалал Абад облусунун ортосунда каттаган маршруттук каттам 180 сом болчу экен. Бүгүн 250 сомго көтөрүп салыптыр да баасын. Ушуну жок дегенде бир 200 сом кылып берсе жакшы болот эле. Пенсионерлер, студенттер аябай кыйналып атабыз деп атышат. Ушунда бир тиешелүү жетекчилерге тапшырма берсеңиздер. Андан кийинки маселе мына кышка даярбыз деп биздин энергетика министрибиз айтып кетти эле да. Бирок бүгүнкү күндө мына айыл жергесинде эрте менен дагы, кечиндеси дагы свет өчүрүүлөр болуп атат. Азыр мына жарандарыбыз кайрылып атышат. Күндүн суугуна карабай, эрте менен 3 саат, кечиндеси дагы 3 саат өчүрүп атат депчи. Бул эмне себептен өчүп атат? Жетекчиликке кайрылайлы десек, эч кандай жыйынтык болбой атат дейт. Ушунда бир тапшырма берип кетсеңиз, өчүрүүлөр аябай көп болуп атыптыр. Мына бул айдоочулук көлүк боюнча право алыш аябай кыйын болуп атат. Мына практикалык жактан аябай жакшы тапшырып өткөндөр деле теориялык суроолордон айлап, жылдап тапшырып деле өтпөй жатышыптыр да. Ушуну бир суроолорун, теориялык суроолорду бир аз жеңилдетсек, сунуш берет элем да. Ушуну мына 7 жолу тапшырдым дейт, 8 жолу тапшырдык, теориялык суроолордон өтпөй жатабыз дейт. Практикадан жакшы тапшырдык дейт. Ушуну бир унаага ушул тесттин теориялык суроолорун бир аз жеңилдетсек, себеби жарандарыбыз мына 1 жылдап тапшыра албай кыйналып атышыптыр да. Рахмат чоң.